Каракол шаарынын тургуну Нурлан Алманбетов мамлекеттен 100 000 сом алып, үй-бүлөсү менен эмерек цехин иштетип жатышат. Анда эскирген эмеректерди жаңыртып, ошондой эле буйрутма менен жумшак эмеректерди камдашат. Бүгүн алар эмгектерин көргөзмөгө коюшту. Семьябыз менен жасайбыз, өзүбүздүн колдон чыгат, качествосу жакшы. Анан мамлекетке рахмат. Ушундай жардам кылып, заказ болуп атат, реставрация кылабыз. Реставрация негизинде план түзүлгөн негизи. Анан ортодон кайра жаңыда чыгара баштадым азыр. Быйыл облуста социалдык контракт 768 үй-бүлөгө берилди. Каракол шаарынан 50 киши 100 000 сом алып, ишкердикти башташкан. Алар алган акчаларына кийим тигүү, мал чарбачылык, канаттууларды багуу, эмерек жасоо, бал тармагы, үй жыйнаган борборлорду ачышкан. Biz азыркы учурда клининговый компания иштетип жатабыз. 100 000 сом бизге аябай чоң түрткү болду, чоң жардам болду. Биз анын аркасы менен клининговый компаниянын ичинде химчистка кылганга толук шаймандарды, оборудованияларды алганбыз, жакшы оборудованияларды алганбыз. Азыр учурдан пайдаланып, Садыр Жапаровго да чоң терең ыраазычылыгыбызды билгизмекмин. Бул аялдарга, айымдарга, обычно ошо региондогу айымдарга эң чоң түрткү болот экен. Каражат алгандардын көбү ачкан иштерин ийгиликтүү болуп, алды жумуш орундарын камсыздап жатышат. Мындай колдоо жакырчылыктардын санын азайтат. Ишкердиктен көпчүлүгү жакшы киреше таап башташты. Негизи булар уже пособие алгандар деп атабайбыз. Бул уже энди биз уже буларды соцконтракт алгандар, бизнесмендер, ишкерлер деп атап атабыз. Анткени бир пособиянын көзүн карабай, ишмердүүлүгү менен бир айда 2-3 000 сом алса, азыр кирешеси бир айда 20-дан 40 000ге чейин, 40 000 сомго чейин киреше алып атышат. Бул жерде дагы 10% квота бар болчу, 5% квота. Ошонун негизинде азыр 6 кандидат тандалды. Буюрса эми ал кандидаттарыбыз дагы ушул жалпы Каракол шаарындагы болгон жакшылыктарды, жаңы ийгиликтерди, ошондой эле ийгиликтер менен кошо бирдикте жүргөн көйгөйлөрдү дагы айтып, ошо президентибиздин алдында сунуштарды берет деп ойлойбуз. Жаңы кадам конференциясынын республикалык съезди сентябрь айында Бишкек шаарында өтөт. Анда тандалган жаш ишкерлерге пайызсыз 200 000 сом мөлчөмүндөгү насыялар берилет. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.